келеді. Каркыранын азыркы чечилгени мен кошулбагандыктан мен каршы добуш бергенмин. Каршыдагы сүйлөгөнмүн, каршыдагы добушумду бергенмин. Каркыра бул талаш жер болгондуктан буну талашып эле алдырып койдук деп ойлойм. Ошо Каркыраны мен 2 күн мурда да айтканмын. 13 жылдан бери, 12 жылдан бери айтып келатам. Мага суроо беришет, мына Ысык көлгө барганда дагы дайым айтам. Көчөдө учурашканда сурашат. Каркыра 625 гектар жери Казакстанга өтүп кеткен. Талаш жерден 1136 гектар гана бизде калды деген. Негизи Каркыра жайлоосу өзү 60 000 гектар. 60 000 гектар. Ал жерде бир эле Каркыра эмес. Каркыра, жылуу суу, ичке суу, Сантаж, Токтаян деген ар кандай айылдар бар. Олорду бириктиргенде бардыгы бирип 60 000 гектар. Кандай чечилиш керек эле? Өзүбүздө калыш керек болчу. Биз бул жерден казак туугандарга мен кайрылууда айткам, ошол учурда ал кийин таппай койгонбуз эч жерден. Каркыра талаш болуп аткан чындыгында, бирок талаш туура эмес чечилип калды. Биз депутаттар өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. Биз ал мүмкүнчүлүктү жоготуп бердик. Ибрагим аке, мен мына суроону бергеним туурабы, туура эмеспи, жооп бербей койсоңуз мен түшүнө берем. Эмнеге Адахан Мадумаровду күнөөлөйсүз дейт? Мен Адахан Мадумаровду эч жерде күнөөлүү деп айткан эмесмин. 2 күн мурда ошо мен түз эфирге чыккан күндөн баштап мага фейктер, ар кандай атакалар, менин депутат болушумду каалабагандар, мени ошол жерге барышымы, ошол жерде мени көрүшүмдү каалабагандар эмнегедир көбөйүп кетти. Аябай көбөйүп кетишти. Мен Адахан жөнүндө 12 жылдан бери бир кадан сөз айткан эмесмин. Мен болгону Каркыра жөнүндө гана сөз айтам. Каркыра жөнүндө гана сөз айттым. Кечеги дагы мен ойлойм ушу Адахандын тарапташтары дагы мага мындай орусча айтканда атакага көчтө баштады. Мен ишенем, Адахан аларга команда берген эмес. Ибрагимди мынтип кой, антип кой деп айткан дагы эмес. Аны астындагылар күйгөн адам болмуштар. Күйгөндөр болуп көрүнгөндөр өздөрүнчө эле ашырып берди. Мен дагы бир жолу айтам, Адахан жөнүндө эч жерде эч нерсе айткан эмесмин. Себеби Адахан дагы мен жөнүндө эч жерде эч нерсе айткан эмес. Ибрагим Жунусов агай мыкты маданият деңгээлин көтөрүп койду. Сиздерди колдойбуз, ийгилик. Рахмат жон. Сөзүңүздөр ушул жерде калбаш үчүн сактап койсоңуз сактайбыз. Акматбек Келдибеков начар киши дейт. Азыр мына Акмат студияга келди, азыр өзүнүн кезеги келгенде ошол суроону өзүнө бересиздер, жакшы киши, жаман киши экендигин. Чындыгында мен мындай болду да, мына Исмаил аке да келди студияда, мен көрсөтүп коеюн. Азыр кезеги келгенде булар жооп беришет. Ошончо күндөн бери мага атака дедиңизби? Мага да атака да. Неге Азаттыкка кошулдуң? Алар эскилер, алар жамандар, алар коррупционерлер. Анан мен айтып атам. Мына бүгүн алып келдим бардыгын. Эмнеге булар жаман? Айткыла. Или бой суроону бергиле. Туурабы? Туура. Эмнеге булар жаман? Кимиси каерде урдады, канча сомду урдады, кимди урду, кимди кидайт этти. Мына келгиле чындыкты ошол жерде коелук. Анан эгерде чындап эле андай жок болсо, силер да колуңарды жүрөккө коюп таналгыла. Бул ушак экен. Жеп кой деген сөзүңүзгө мен министрликтен мени жумуштан алышканда мен 1 жыл 7 ай жумушсуз калганмын. Ошол учурда мен кеткенге чейин прокуратура мени ийнесине жибине чейин текшеришкен. Команда болгон өйдөдөн премьер-министрдин тапшырмасы боюнча текшерип, эч нерсе тапкан эмес. Эгерде тапкан болсо, мени бүгүн бул жерде отурмак эмесмин. Меймандарыңызга суроом дейт Замирбек Бекташев деген. Азыркы учурда Садыр Жапаровдон татыктуу адам барбы дейт. Азыркы күнү президенттикке деп атса керек. Президенттикке. Азыркы күнү Садыр Жапаровдун бешенесине бул нерсе жазылган, ооматы келген, ооматтуу адам менен ойнобош керек. Садыр Жапаровдун азыр өз ордунда отурат деп айтылат. Буну айтып койсом дагы бизде партияны айтышып атат мен 2 күн мурда. Силер демек бийликтин партиясысыңар деген суроолор да туулуп калды. Макулдай бериңдер. Жок, эми партия бийликтики эмес болуп бөлүнбөйт өзү. 21 партиянын кетип бартканы өзү туура эмес. Классикалык партиялар 5 эле идея болот, 5 эле түрдө. 5 эле партиядан ашпайт өзү. А бирок 21 партия биз ошондо да биригип жүрүп азайтабыз.
Кээ бирөө биригип атат, башкалар биз дагы бириктик. Азаттыктын алдында 7 партия бирикти бүгүнкү күндө. Идея бириктирсе, Кыргызстанда 5 партиядан ашык партия болбош керек. Идеянын 5 эле түрү бар. Ооба, партиянын идеологиясынын 5 эле түрү бар, классикалык. Ибраим аке, салам алейкум. Көп жерде элчи болуп иштедиңиз. Ар жерде өзүнүн тили кыйык. Биздин тил качан өнүгөт? Элчи барган жердин тилин билиш керек, билсе өтө жакшы болот. Элчинин иштегени оңой болот. Бирок сөзсүз түрдө өзүнүн тилин жакшы билиш керек. Биринчи өзүнүн тилин билиш керек. Мен тил дегенде мен биринчи орунга коюм. Эсиңерде болсо керек. Мен депутат кезде мына азыр президентке коюп аткандар тилден экзамен тапшырып атпайбы? Мен ошол маселени койгондо өтпөй калган. Ошол мыйзамды киргизгенге аракет кылганмын. Жогорку кеңешке келип аткан депутатка кандидаттар кыргыз тилден экзамен тапшырып, ошону өтсө, анан кандидат кылып катталсын деген бар. Мен буну баргандан кийин дагы көтөрөм. Бул нерсе керек бизге. Ошондо биз тилди сактайбыз. Себеби Расул Гамзатовдун жакшы сөзү бар. Эртең тилим өлөт десе, мен бүгүн өлгөнгө даярмын дейт. Тил өлсө бизде, маданият өлсө, тил өлсө, анда биз чегараларды ачып салышыбыз керек. Бизге анда мамлекеттүү болбой калабыз. Жогорку кеңешке келсеңер, конституцияга кандай өзгөрүүлөр сунуштайсыңар, деги эле сунуштайсыңарбы дейт. Азыр эми конституцияны өзгөртүп бербеш керек. Конституцияны өзгөртүп, аны ашмалтайын чыгарбаш керек. Мына Бразилия, мен танышып чыкканмын, окуп чыкканмын, 186 жолу конституцияны өзгөрткөн Бразилия. 186 жолу. Бирок алар 30 жыл мурда түшүндү, 30 жылдан бери конституция өзгөрүлүп элек. Геп конституцияда эмес, геп алардын башында экенди. Геп мээде экендигин алар түшүндү, азыр тийишпей койду. Геп биринчи күнү биринчи өзүбүздө болуш керек. Эң негизги суроо дейт. Диний жана саясий, бирок экөөнө тең так оюңуздарды айтууга тыюу салыныптыр. Демек акыйкат азыр ачылбайт дейт. Акыйкат, чындык, чынын айтыш керек. Асманда эмес чындык. Чындык жерде эмес, чындык ар бириңердин жүрөгүңөрдө. Жүрөгүңөрдө чындык болсун, баары жакшы. Буга чейин кандай талкоо иштерди жасадыңыз? Мен мисал үчүн сизди артист катары эле тааныйт, тилекке каршы дейт. Мисал үчүн мен вице-премьер кезде персоналдык пенсия дегендердин баардыгын карап жүрүп өзгөртүүлөрдү киргиздиргенмин. Бул кандайлар? Мисалы мурда министр, премьер-министр, вице-премьер-министр, зам министрлер, губернаторлар, зам губернаторлар, акимдер, зам акимдер, бүт депутаттар, жогорку кеңеш, мурда областтык деген бар, эсиңер бар. Областтык, райондук дегендер бар. Булардын бардыгы персональный пенсияга чыгат деген бар уставда. Мен анын баарын жоготком. Себеби кээ бири мына бизде азыр 3 жолу болуп кетти. Революция дейбиз, кантип айтабыз. Мурда ошо маалда 2 жолу болгон эле. Bir gün иштеген акимдер бар. Bir gün иштеген министрлер бар. Зам министрлер топту. Булардын баарына биз персоналдык пенсия бере турган болсок, биз жакырчылыктын жакырчылыгына батып кетет элек. Биз булардын баарына токтотуп, президент, премьер-министр, спикер, министр, эгерде жогорку кеңештин 2 жолу депутаты болсо, мына ошолор гана чыгат дегенге кийин бул дагы өзгөрүлдү азыр. Жоюп салдыңыз. Бул дагы жоюлду азыр. Бул жоюлганын караш керек. Алардын эмгеги бар. Бирок баягындай дегенди жок кылганмын мен убактысында вице-премьер социалдык вопрос. Бул бир. Мен баарын айтып бербейин. Мисалы үчүн Түркиядагы мигранттар жакшы билет. Мурдандай нерсе жок эле. Биринчи жолу биз кылдык, кийин азыр Россияга, Казакстанга, Южный Кореяга киргизебиз деп мурда президент команда берген. Мен барганда тааныштыргам миграция менен. Мисалы үчүн ошол жерде иштеп пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Ошол мамлекеттин пенсионери. Турцияда азыр иштеп жүрөт да, булардын айлыгы $500 кем эмес болуш керек. Турциянын өзүнүн ушундай эрежелери бар. Булар ошол жерден алгандан кийин пенсияга чыгып, ошо пенсияны бияка келгенде да калат. Же болбосо Түркиянын жараны Кыргызстанда